Ой, туугандар, уктум укпадым, көрдүм көрбөдүм дебеңиздер. Арзан жер чыкты, 5 соттук жер аянты 1 миллион 200 миң сомго бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Кайсыл жерде кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда дарегине көңүл буруңуздар. Учурда биз Ош Алай трассасы 11-километрден бир аз өтүп, Торгой булактан өтүп, Мады айылынын центрине жетпей, жанагы элес деген кафе ачылган, ошонун бет маңдайынан оң тарапка бурулуп, жогору чыгып келе бересиздер. Мечит бар, мечиттен дальше дагы жогору чыгып келе бересиздер. Тактап айтканда, мурунку жанагы сөөк завод деп коет бул жерде. Сөөк заводдун өзүнө жетпей, жолдун оң тарабында жайгашкан, тактап айтканда ушул асфальт жолдун батыш тарабындагы катар-катар салынган үйдүн эң акыркысы мына ушул үй болот. Ошонун бир дубал кошунасы сиздердин жериңиздер буюрса. 1 миллион 200 миң сом бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, накталай акчага бааланууда. Чек араларын сиздерге айтып өтө турган болсок, мына ушул куюлган цементко кагылган казыктан баштап бул жагына тетиги кошунанын стойкасына чейин 15,5 метрде эсептейсиз. Андан ылдый 32,5 метрде эсептейсиз. Мына сизге чек ара такталган. Каалагандай кылып тосуп ала бересиздер. Свет келген мынакей. Суу келе элек, бирок суу дагы мына ушул жерден линиясы турбасы өткөн экен. Буюрса, көбүрөөк элдер келип жашаса, ал суу маселеси дагы чечилет. Бирок эң негизгиси свети бар. Туугандар, эми бир караңыздар, абасы таза, салкын жел нары бери сылап өтөт беттен. Караңыздар, мал чарбачылыгына кызыккан инсандарга дагы сонун мүмкүнчүлүк. Оппа! Насип кылсын сиздерге. Анан эми бир аз ылдый түшүп бара турган болсоңуздар, маршруттук каттамдар каттайт. Мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Мадыда кааласаңыз Мадыга барасыз, кааласаңыз башкага барасыз. Айтор сонун мүмкүнчүлүк. 1 миллион 200 миң сом. Алганга жетип калыңыздар. Мындай жерди, мындай баада табуу кыйын чындыгында. Ошол бардык эле маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Калган маалыматтарды ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Панорамный видте мына ушул шаардын дээрлик жарымы, Ош шаарынын, Андан кийин 6-километр, 7-километр Торгой булак, Мады, Чагыр айылы, Пасылке айылы, Мадынын центри, жан конуштары бүт ошо баш булакка чейин бул жерде көрүнөт экен. Караңыздар. Ойбой. Ошол эми насип кылсын сиздерге. Абасы таза панорамный видтен жер алып үй салам дегендер чамдаңыздар. Содаңыздар берсин. Жараткан өзү тапканыңыздарга берекесин берген болсун.